Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009-жылдан тарта иштейт. Ош бажысынын ар кандай бөлүмдөрүндө борборлорунда инспектор болуп 6 жылдан ашык убакыт иштеген. Кызматынан 2015-жылдан тарта гана көтөрүлө баштаган жана Ош бажысынын жетекчи орун басары болуп дайындалган. 1 жылдан кийин эле Ош бажысын жетектеген. 42 жаштагы Ражабалиев футбол боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, улуттук курама команданын мүчөсү болгон жана убагында Индиянын футбол боюнча жогорку лигасында ойноп жүргөнү тууралуу маалыматтар бар. Ражабалиев жаңы кызматка дайындалганда айрым социалдык тармактарда ал Матраимовдун өкүл баласы деген өңдүү маалымат тарады. Бул макала жазылып жаткан чакта аты аталган адамдардан мындай маалыматты тактоо мүмкүн болгон жок. Премьер-министр Сапар Исаков жана анын аппараты Нурлан Ражабалиевдин кызматтан жогорулашына байланыштуу түшүндүрмө бере элек. Оштогу талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикиринде, Кыргызстанда таасирлүү тааныш билиши жок бажы тармагына кирүү жана 7-8 жылдын ичинде эле жөнөкөй инспектордон бажы кызматынын төрага орун басарлыгына чейинки даражага жетүү мүмкүн эмес. Эми бул жигит канчалык тажрыйбасы бар мен билбейт экем. Бул Райымбек Матраимов тарбиялап кеткен эле кадр. Ошону эле кайта алып барып коюп атышат да. Канчалык коррупция менен күрөшөбүз деп эски президент айтып келген менен кетерине чейин эчтеке кылган жок. Бажы тармагында реформа болушуна көзүм жетпейт. Башка кишилерди киргизбейт. Бул эң закрытый ишкана. Бул мына түштүк региондо деле белгилүү киши эмес. Бул көбүнчө эле футбол менен жүргөн анан Матраимовдор койгон эле бала болчу. Кыргызстанда бажы тармагындагы коррупция тууралуу талкууну кыргыз-казак чек арасындагы соңку жагдай козгоду. Расмий Астана Кыргызстан менен чек арасындагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн Кыргызстандагы аткезчилик менен байланыштырган. Буга байланыштуу Бишкекте айрым жарандагы активисттер жемкорлукту иликтүүнү талап кылып чыгышкан жана атайын топ түзүлгөн. Ошол топтун мүчөсү юрист Клара Сооронкулова Матраимовдун кызматтан алынышын бажыдагы аткезчилик боюнча дооматтар менен байланыштырды. Бирок анын жоопко тартылбай калганын сынга алды. Матраимовдун кызматтан кеткени аскерчиликке байланыштуу, менин оюмча. Казакстандын премьер-министри Сагинтаев айткан маалыматтан келип чыкты да, эми бул баягы илгертен эле белгилүү маалыматтар болгон. Фактылар айтылгандан кийин текшерилиш керек болчу. Жөн эле кызматтан алып коюлбай, бул киши менин оюмча жоопкерчиликке тартылыш керек болчу. Коррупцияга каршы күрөшүү ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканованын пикиринде, өкмөт бажыдагы калыптанып калган коррупциялык схемаларды жойбой жатат. Таможняда деген бюджет образующий да коррупция бар деген эки доомат бар. Биринчи жана Кытайдан келип аткан товарлардын баасы, өлчөмү, биздин таможня берип аткан статистика менен Кытайдан чыгып аткан статистика аябай чоң айырмаланат. Экинчиси контрабанда деген. Торгово-промышленный палатанын төрагасы айтпадыбы? Биздин Кыргызстан болбой эле контрабанда деген өлкө болуп калды депчи. Орто жолдо кимдер байып атат? Ошол эле жанагы Матраимов председатель деген эң бай киши деп аталып чыкпадыбы? 16-жылкы боюнчачы. Таможняда коррупция көбөйүү аябай чоң. Схемалар иштеп атат. Артынан бир топ ууду кеперчиткен Райымбек Матраимов өткөн аптада кызматтан алынган. Премьер-министр буйругун анын иши саясий жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына ылайык келген эмес деп негиздеген. Райымбек Матраимов тууралуу дагы жогорку кеңеште бир топ сөз болуп келген. Президенттик шайлоо маалында ошол кездеги Республикада Журт фракциясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Матраимовду ошто шайлоого аралашып жатат деп айыптаган. Жана аталган фракция деги эле бажыдагы коррупцияны иликтейт деп эскерткен. Биринчи эскертүү бул Матраимов Райымге. Ал киши жөнүндө сөз көп. Анын иши боюнча сөз көп. Чектен чыгып кетти ал. Эмне бажыда бардыгы кыйрап атабы? Бажы төлүмдөрү ашып бюджетке акча батпай атабы? Бажыдагы коррупция жокко чыгып кеттиби? Бажыдагы коррупциянын атасы да апасы экенин элдин баары айтып атат. Бажыдагы иш жөнүндө өзүчө иш жүргүзөбүз. Былтыр ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановго бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калганы үчүн сөгүш берген. Быйыл жыл башында бажы кызматынын жетекчилери баш болгон 200дөн ашык кызматкери эмгек өргүүгө чыкканы, көбү жаңы жылды чет мамлекетте тосуп келгени маалым болгон жана бул бажычыларга байланыштуу дооматты күчөткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.